Саламатсыңарбы? Бүгүн биз өзүбүзгө окшоо болгондорго карата коомчулуктун жана ар бирибиздин мамилебиз тууралуу сүйлөшөбүз. Стигма жана дискриминация сыяктуу көрүнүштөрдү талкуулайбыз. ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган адамдарга карата бейтараптуу мисалдарды талдап, эмне үчүн мындай мамиле ар бирибизге зыян алып келерине токтолобуз. Келгиле бир нече жагдайды элестетип көрөлү. Мен аларды сүрөттөп берейин. Силер адамдар өз каармандарына кандай мамиле кылышаарын элестетип көргүлө. Биринчи кырдаал. Класска бий бийлеген жаңы окуучу келсе, ал тууралуу эмне деши мүмкүн? Бийчи боло калат, чыныгы эркек күрөшкө катышат. Айрымдар кандай сонун өнөр, азамат деп ойлошот. Экинчи кырдаал. Кечеге боенуп, ачык кийинген кыз келсе, ал тууралуу мындайды ким сүймөк эле, жеңил ойлуу неме го дешсе, кимдир бирөө саркеч кыз экен деши мүмкүн. Үчүнчү кырдаал. Тааныштардын биринде кандайдыр бир белгисиз оорусу бар экен деген сөз тараса, ал тууралуу эмне деп ойлошот? Өзү күнөөлүү да, абайлап жүрбөйт беле. Аны менен сүйлөшпөш керек экен. Дагы бири эмне жардам керектигин сурайт. Тарыхка көз чаптырсак, көпчүлүк адамдар башкалардан кандайдыр бир деңгээлде айырмаланган адамдарга кооптонуу жана ишенбөөчүлүк менен мамиле кылышат. Аларды терең билбестен терс сапаттарды таңуулашат. Мында эскиче ой жүгүртүү жана гендердик стереотиптер кайсы бир ролду ойнойт. Андыктан эгер кыз андай кийинсе, ал жеңил ойлуу жана күрөшкө катышпай бийге кызыккан жигит анча болбойт деген туура эмес. Бул бир жактуу ой жүгүртүүлөр адамдар өзүнө бейтааныш жана өөн нерселерге кабылганда коопсуздук сезимин сактап калуу аракетинен пайда болот. Өзүн коргоо инстинкти пайда болуп, мен жакшымын, менде баары жакшы, ал эми менден өзгөчөлөнгөндөрдүкү туура эмес дешет. Ошондой эле башкалардан өзгөчөлөнгөн адамдардын эмне айырмасы бар экенин биле беришпейт. Стигматизация же басмырлоо адамдарды жаман, кооптуу, сый-урматка татыксыз деп белгилөө менен ушинтип пайда болот. Адамдарды басмырлоодо элдин көзүнчө алардын кадырын түшүрөт. Бул аларды өтө жабыркатат. Стигма курмандыктары өздөрүн башкалардан пасмын деп ойлоп, ошондуктан жаман мамилеге татыктуумун деп эсептешет. Ошентип, алар өзүн өзү стигмалоого өтүшөт. Мындай кырдаал өзгөчөлөнгөн же коомдук нормаларга жана стереотиптерге карама-каршы келген адамдарда гана болбойт. Адамдар ден соолугуна, мисалы, ооруларына байланыштуу да стигмага кабылышат. 70-ші жылдары Америка Кошмо Штаттарында жана айрым башка өлкөлөрдө сексуалдык өнөктөштөрү көп адамдарда, ошондой эле бир жыныстагы мамилелерди ашкерлеген эркектерде адаттан тыш пневмония жана рак оорусу күчөгөн. Кадимки дары-дармектер бейтаптарга жардам бербей, алар оорудан улам каза болуп баштаган. Бардык оорулууларда иммунитет кескин начарлап, аны эч кандай жол менен калыбына келтирүү мүмкүн эмес болгон. Бул иммундук жетишсиздик синдрому СПИД болчу. Аны оорулуулардын жашоо образы менен байланыштырышкан. 80-ші жылдардын башында окумуштуулар адамдын иммундук жетишсиздик вирусун ВИЧти табышкан. Бул СПИД менен ооруган адамдардан, анын ичинде баңгизатын сайган адамдардан табылган. Ошондуктан коомдо бул оору баңгизатын колдонуучуларды жана башаламан жыныстык мамиледе болгондорду гана жок кылат деген пикир орун алган. 40 жылдан ашуун убакыттан бери дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда ондогон миллион адамдар ВИЧ инфекциясын жуктуруп алышкан. ВИЧ ар адамдын башына келиши мүмкүн. Баарынан кызыгы, ал адамдардын көпчүлүгү эч качан баңгизат колдонушкан эмес, же көп сандагы сексуалдык өнөктөштөрү да болгон эмес. Бүгүнкү күндө ВИЧ адистер тарабынан кеңири изилденген бул вирус 3 жол менен гана жугары белгилүү. Алар кан аркылуу, жыныстык жол менен, кош бойлуулук маалда, төрөт учурунда жана эмчек эмизүүдө вируска кабылган энеден балага. Негизинен адамдар ВИЧти жыныстык жол менен жуктуруп алышат. Аны алдын алуу үчүн жыныстык катнашка барган сайын презерватив колдонуш керек. Ал эми презерватив жок болсо, жыныстык катнашка барбаганыңыз оң.
ВИЧ инфекциясын кан аркылуу стерилденбеген ийнелер жана шприцтерди колдонуу же оорулуунун канын куюу аркылуу жугушу мүмкүн. Көбүнчө мындай жол менен бир ийне аркылуу банги сайынууда же татуировка чегүүдө, дене мүчөлөрүн көзөтүү жана стерилденбеген жабдуулар менен медициналык процедураларды алууда жугат. Бирок эгер кимдир бирөөнүн каны териге, оозго же көзгө тийсе, мисалы кимдир бирөөгө алгачкы жардам көрсөтүүдө же мушташканда эрин жарылып, жарат пайда болсо, ал жерди таза суу менен чайкап, антисептик менен дарылап, колду самын менен жууңуз. Аны башка бирөөнүн каны тийген аз убакта мүмкүн болушунча эртерээк жасоо керек. Мындай кырдаалда ВИЧти же кан аркылуу жугуучу башка инфекцияны жуктуруп алуу дээрлик мүмкүн эмес, бирок алдын алуу чаралары көрүлүшү зарыл. Эгерде адам ВИЧ инфекциясын убагында аныктап, организмдеги вирустун көбөйүшүн басуучу атайын дарыларды дайыма ичип турса, анда ал кадимкидей жана узак жашай алат, иштеп, окуп, башка адамдар менен достошот. Үй бүлө куруп, дени сак, балалуу боло алат. Күнүмдүк жашоодо, баарлашуу учурунда чогуу окуп, иштеп, спорт менен машыгууда ВИЧ инфекциясын жугузуп алуу коркунучу болбойт. ВИЧ кол алышып, кучакташканда, өбүшкөндө, тер же көз жаш тийгенде, жөтөлүү жана чөчкүрүүдө, бир идиш аяк, кийим-кече же төшөнчүлөрдү колдонууда, дааратканада, ванна, бассейн, жаныбарлар аркылуу жана курт-кумурскалар чыкканда жукпайт. ВИЧ терең изилденгенине карабастан, ал тууралуу уламыштар дагы деле кеңири тараган. Ошондой эле сабаттуулуктун жоктугу жана кооптонуу сезими ВИЧке чалдыккан адамдарга карата бейкалыс пикирди гана жаратпастан, басмырлоого, ал адамдардын укуктарын бузууга алып келет. Кыргызстанда ВИЧке чалдыккан 10 миңге жакын адам жашайт. Бул болжол менен Бишкектеги 5 мектепте окуган окуучулардын санына барабар. Бир нече жыл мурун жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык бул адамдардын 3төн 2си ушакка калуудан коркушса, ал эми ар бир 3-чү адам алардын диагнозунан улам мазактоодон, куугунтуктоодон жана кысымга калуудан коркушаарын айткан. ВИЧ менен жашаган адамдардын көпчүлүгү үй бүлө мүчөлөрүнүн, досторунун, кошуналарынын, кесиптештеринин, медициналык кызматкерлердин жада калса жубайынын же өнөктөшүнүн терс мамилесине туш болушат. Басмырлоолордун айынан алар жумушун таштап, ал тургай жашаган жерин алмаштырууга аргасыз болушат. Алардын ВИЧке чалдыкканын башкалар билишсе, жумушка алуудан, атүгүл медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартышы мүмкүн. Айрым балдар жана өспүрүмдөр бала бакчада, мектепте, колледжде же университетте басмырлоого туш болушат. Стигма жана басмырлоо ВИЧ менен ооруган адамдарды жабырлантып гана тим болбостон, эпидемиянын жайылышына түрткү берет. Көпчүлүгү ВИЧ статусун аныктоо үчүн текшерүүдөн өтүшпөйт, анткени алардын тааныштары билип калат деп коркушат. Анын натыйжасында вируска кабылганын билбей, аны башкаларга жугузушу мүмкүн. Кыргызстандык жашоочулардын арасында жүргүзүлгөн дагы бир сурамжылоонун жыйынтыгы. Сатуучудан ВИЧ инфекциясы бар экендигин билсеңиз, жаңы жашылчаларды сатып алат белеңиз деген суроого респонденттердин дээрлик 60% жок деп жооп беришкен. Ошондой эле респонденттердин 45% ВИЧке чалдыккан балдардын башка балдар менен бирге мектепке барышын каалашпайт. Ошол эле маалда эпидемиянын бүткүл тарыхында ВИЧ инфекциясы тамак аш аркылуу же биргелешкен оюндар учурунда жана мектепте же бала бакчада жуккан учур катталган эмес. Эмне үчүн адамдар дагы эле ВИЧ жуктуруп алгандарга карата бейкалыс пикирде? Көбүнчө сабатсыздыктан жана коркуудан улам. Айрымдар ВИЧ инфекциясын жугузуп алуудан коркуп, алар менен баарлашууну каалашпайт. Алар дагы деле ВИЧти сасык тумоо сыяктуу бир бөлмөдө болгондо, сүйлөшкөндө, кол алышып же бир дастаркондо отурганда жугуп калат деп ишенишет. Башкалары дагы деле ВИЧ адеп акылакты сактабагандарды жабыркаткан уят оору деп эсептешет. Дагы бирөөлөрү ВИЧ тууралуу баарын билишет, бирок чындыкка дал келбеген кооптонууну жеңе алышпайт. Ошон үчүн кандай болбосун ВИЧ менен жашаган адамдардан алыс болушат. Эми элестетип көрүңүз, сиздин жакын дос балаңыз же дос кызыңыз мектепке келсе, аларга эч ким салам бербейт. Алар коридордо баратса, классташтар алардын жүзүн буруп кетет. Алар партага отурайын десе, жанындагы классташы мени менен отурба дейт.
Мунун баары кимдир бирөө ВИЧ инфекциясы бар деген ушак тараткандыгы үчүн гана болот. Сиздин дос балаңыз же дос кызыңыз өзүн кандай сезет? Балким бул алар үчүн өтө оор тийип, капалантып, жабыркатат. Алар өзүн басмырланган жана куугунтукталгандай сезишет. ВИЧ илдетине чалдыккан адамдар көбүнчө досторун жоготуп алуудан жана жакындарынын сөзүнө калуудан, жумушсуз калуу коркунучу же мектепти которууга аргасыз болуудан кооптонуп, өз диагнозун жашырышат. Ошол эле себептен ВИЧ инфекциясы бар деп шек санаган адамдар тесттен өткөнү менен туугандары же кошуналары, достору же тааныштары алардын оорусу тууралуу билбеш үчүн дарылангысы келбейт. ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган кээ бир адамдар терс мамилеге туш болгондо өзүм күнөөлүүмүн, мен ушуга татыктуумун деп эсептей башташат. Мындай өзүн өзү каралоо өтө жаман кесепеттерге алып келет. Адамдар депрессияга түшүп, дарыланууга болгон мотивацияны жоготуп, аны токтотуп коет. Бул алардын абалын олуттуу начарлашына алып келиши мүмкүн. Дал ошол себептүү ВИЧ СПИД жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы ВИЧ менен жашаган адамдарга бардык конституциялык укуктарына, эркиндиктерине жана милдеттерине кепилдик берет. Тактап айтканда, мыйзамда ВИЧке кабылган адамдар буларга укуктуу экендиги айтылган. ВИЧ инфекциясына байланыштуу алардын кадыр-баркын кемсинтпестен сый жана гумандуу мамиле кылууга, сапаттуу медициналык жардам жана ВИЧке каршы дары-дармектерди акысыз алууга, ыктыярдуу, анонимдүү ВИЧ тест тапшырууга, сексуалдык жана репродуктивдик укуктарын жүзөгө ашырууга, билим алууга жана эмгектенүүгө, алардын ВИЧ статусун жашыруун кармоо, ошол эле учурда мыйзам ВИЧке кабылган адамдардын ВИЧ инфекциясын башкаларга жуктурбоо чараларын көрүүгө милдеттендирет. ВИЧке кабылган жарандардын укугун мындайча корголушу өз статусун билгиси келген бардык адамдар андан тартынбаш үчүн, ошондой эле ВИЧ инфекциясы аныкталгандар тезирээк дарыланууну баштоодон кооптонбош үчүн айрым маселелерде дарыгерлерге медициналык жардамга кайрылуусу үчүн эң башкысы вирустун жайылышын азайтуучу ВИЧти эрте аныктоо жана дарылоо үчүн зарыл. Келгиле эми Кыргызстандагы ар кыл адамдар ВИЧке кантип жана эмне үчүн тест тапшыргандыктары тууралуу видеого назар салалы. Биз сүйүктүү экөөбүз баш кошолу деп чечтик. Алдын ала бардык анализдерди тапшырдык. Бирок ВИЧке карата тесттен өткөнүбүздү апам айта элекмин. Бул жаңылык аны ойлондуруп чочутушу мүмкүн. Эл эмне дейт дебестен биз өз ден соолугубузга аяр мамиле кылышыбыз керек. Буга чейин ВИЧ тууралуу ойлончу эмесмин. Университетте донорлор күнү белгиленген тарта канга муктаж болгон адамдарга жардам бергим келди. Мен бул жерге өз статусумду аныктап жана донор болуу укугуна ээ болуу үчүн келдим. Аймактарда медициналык кызматтын сапаты төмөн. Эски жабдуулар, алар стерилизацияланабы аны эч ким билбейт. Мен борборго ВИЧке карата тест тапшырганы келдим. ВИЧке тест тапшыруу менин оюмда такыр жок эле. Бирок динде дене жана анын саламаттыгы адамга Кудайдан берилген аманат деп айтылат. Андыктан ар бир мусулман адам ден соолугун жакшы кароо керек. ВИЧ жана СПИД көйгөйүнө жалпы коомчулуктун көңүлүн буруу максатында Бириккен Улуттар уюмунун чечими менен 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп жарыяланган. Ал эми 1991 жылы америкалык сүрөтчү Фрэнк Мур кызыл тасманы СПИДке каршы күрөштө адамдарды бириктирген үмүттүн символу катары колдонууну сунуштаган. Ошол эле жылы СПИДтен каза болгон Queen тобунун солисти Фредди Меркуринин жаркын элесине арналган концертте ырчынын 70 миңден ашуун күйөрмандары кийимдерине ушундай кызыл тилкени тагышкан. Ошондон бери ВИЧ жана СПИД көйгөйүнө кайдыгер эмес экендигин көрсөтүү үчүн кызыл тасма дүйнө жүзү боюнча колдонулуп келе жатат. Бүгүн биз көптөгөн маанилүү жана олуттуу маселелерди талкууладык. Аларды канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү текшерип көрөлү. Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы туура эмес деп эсептейсиз? ВИЧке чалдыккан окуучулар башка окуучулар менен бир ашканада түштөнүүгө болбойт. ВИЧ жуктуруп алган мугалим мектепте иштөөнү уланта берет. ВИЧке чалдыккан адамдар оорусу үчүн өздөрү күнөөлүү. Эгерде менин досум ВИЧке чалдыкканын билсем, достугумду уланта берем.
ВИЧ менен ооруган балдар жалпы мектептер менен бала бакчаларга барбашы керек. ВИЧке кабылган адамдар өз диагнозун мектепте же жумушта айтпастан жашыруун кармоого укуктуу. Келгиле, сабагыбыздын акырында Курманбек, Айгүл жана алардын классташтары тууралуу видеого назар салалы. Это самая обычная школа. А это Курманбек, который учится в старших классах. Он очень добрый, веселый и хорошо играет в футбол. Но с ним никто не дружит. Мои одноклассники не хотят со мной дружить, потому что у меня есть диагноз, который их пугает. У меня ВИЧ. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Вирус поражает иммунные клетки в крови, и организму становится тяжело сопротивляться болезням. ВИЧ передается через незащищенный сексуальный контакт, при использовании нестерильных игл и шприцев или через грудное молоко от матери к ребенку. А это Айгуль. Она сидит с Курманбеком за одной партой. Ей нравятся книги, которые читает Курманбек. Они слушают вместе одинаковую музыку. Но почему же Айгуль не боится общения с Курманбеком, как ее сверстники? Потому что я знаю, что ВИЧ не передается через рукопожатие, общение, объятия, общую посуду. ВИЧ нельзя полностью вылечить, но можно принимать специальные таблетки, чтобы помочь организму и жить полной жизнью. Дружить, общаться, в будущем создавать семью и растить здоровых детей. ВИЧ не мешает быть хорошими друзьями. Поэтому я собираюсь научиться играть в футбол. ВИЧ не мешает быть хорошим человеком. Будь добрее. Бүгүн көргөнүңөрдү жакындарыңар жана досторуңар менен бирге талкуулагыла. Боорукер болгула жана оорубагыла. Эмесе, көрүшкөнчө.